Супер ТВ телеканалына Бактыгүл Сагынбаева аттуу эне элден жардам суроо максатында кайрылды. Ал ушул жылдын май айында 18 жаштагы уулунун бөйрөгүн алмаштыруу максатында Индиянын Нью-Дели шаарына барышканын айтат. Адилет Иманбековго агасы бир бөйрөгүн берип, операция ийгиликтүү өткөнү жакшы жаңылык. Бирок бул иш-аракеттин баары карызга жасалып, эне жана анын балдары Индияда карым алып, мекенге келе албай жатканын айтышат. İnanın canım oğlum varacak şunu buyursa. Varacak şunu doluyla. Урматтуу кыргыз эли, мен сиздерге кайрылышып кабарлашып жатканымдын себеби биз бул жака балам Адилеттин бөйрөгүн пересадка кылыш үчүн Индия жеркесине биз 13 май күнү учуп келгенбиз бул жака. Каражатты алдан кыйналып топтодук, чын-чынына келгенде 1,5 жылдан бери каражат топтоп балам үчүн өзүбүздүн мал салыбызды болгон үйдөгү чыгып болгон нерсебиздин баарын сатып, колубузда болгон нерсенин баарын сатып, анан айыл тургундары жардам берди. Россияда жүргөн мигранттар, аларга абдан терең ыраазычылык билдирем. Ошолор жардам беришти бизге. Ошентип 1,5 жылдан бери сбор кылып, акча топтоп, анан бул Индияга келгенбиз. Биринчи келгенде улуу балам 32 жаштагы Аскар деген баламды алып келгенбиз бул жака. Кыргызстандан ушу медицинанын алыстыгына аябай өкүнөм да. Ал балабызды баардыгы таза, анализдердин баары таза чыгып, баардыгы таза деп келгенбиз бул жака. Эми бул жакта абдан өнүккөн экен да негизи медицина. Бирок бул жактын студенттери биздин Кыргызстандан баары окуп келишет да негизи. Бул жакта медицина абдан өнүккөн экен, аппараттары, медициналык аппараттар абдан жакшы экен. Биринчи келгенде онор баламдан проблема жаралып, өпкөсүндө суу бар деп ал балабызды кайрадан жөнөткөнгө аракет кылдык. Эми түшүнүп жатсаңыздар керек, акча маселеси бардык жагынан. Ал балабыздын келип кеткен жол киреси 60 000 сомдон ашып, почти 65 000 сомдой акчага айланып калды. Анан ушунча кыйналып акча таап келип аткандан конечно ичиң атышат экен. Жыйынтык болбогонуна. Анан айла жок башка баламды дагы 21 жаштагы баламды алдырганга кайра аргасыз болдум. Анткени башка донор сатып алганга бизде акча жок, каражат жетишпейт. Анан ал балабызда келип бир жумадан ашык ал балабызда анализ тапшырып, буюрса ал балабыздын анализдеринин баары таза чыкты. Анан эле бул жакта Паладагы үйгө болжоп болбойт деп айтышат экен го. Эми бул жактагы анализдер өтө кымбат экен, бирок кымбат болгонго жараша абдан таза чыгарышат экен бул жакта. Врачтар абдан, кандай десем, эми кароолор абдан жакшы да. Мен абдан ыраазы болуп атам бул жактагы врачтарга, медсестраларга баарына рахмат, абдан жакшы карашат. Менин балам азыр 2 күн болду, операцияга кирип чыкты. Акыбалы жакшы. Донор болгон баламдын акыбалы жакшы, буюрса күндө барып көрүп келип атам. Бир 15-10 мүнөт жандарында болуп кайра келем. Пациент болгон балам, ооруп аткан балам дагы акыбалы жакшы, буюрса операциядан жакшы чыкты, операция ийгиликтүү өттү. Эми ошо операциянын акчасын төлөш бизге маселе болуп атат, анткени карыз болуп калдык. Анын үстүнө биякта жашап аткан комнатабыздын, гостиницабыздын акчасын төлөшүбүз керек. Тамак ашыбыз бар дегендей ошо болгон, бир аз акчабыз бар эле, ошону кармап турабыз азырынча тамак ашка, комнатабызга төлөгөнгө деп. Анан операциянын акчасы $12 000 эле. $12 000 ошо биз ярымын төлөдүк, $6 000. Эми дагы $6 000 төлөшүбүз керек. Андан кийин бул жактан кетип баратканда биз ушул жактын дарыларын алып кетишибиз керек экен. Жактан ичкенге, Кыргызстандан ичкенге.
Ошол себептен ошол немелерине дагы дарыларына да бизде акча жетишпейт да. Ошон үчүн бизге $6,000 азыр акча керек болуп турат бизге. Бул жакта акча көп эле кетип атат, анткени өзүбүздүн мекен эмес экен да. Тамак аш бул жакта биз Кыргызстанга салыштырмалуу бир топ жогору экен, кымбат экен. Комнатабызга күн сайын биздин сом менен алганда 1000 сомдон төлөп турабыз. Анализдери өтө кымбат. Перевязкасына чейин азыр өзүбүз акча төлөп атабыз, балдар операция болуп чыккандан кийин. Ар бир врачка консультацияга кирген сайын акча төлөйбүз. Ошол себептен да биздин акчабыз анткени келгенибизге 13 майда келгенбиз, андан бери 2 ай, 2,5 ай болуп калды. Ошондон бери гостиницабыздын акчасы, тамагыбыздын акчасы бир топ болуп кетти. Көбүн төлөп койгонбуз, эми мындан кийинкиси операциядан кийинкиси ошо акчабыз жетишпей жатат да. Анализдер өтө кымбат. УЗИ, рентген бар эле бул жакта жалаң доллар менен төлөнөт экен. Бир күнкү реанимацияга жатып калган күнүбүздө $1000 төлөдүк. Бул жерде ошондой экен. $1000 бизде деген Кыргызстанда көп акча да. $1000 менен канча күн оокат кылса болот. Анан эми биз операциянын акчасын сөзсүз төлөшүбүз керек. Жетпей калган акчасын сөзсүз төлөшүбүз керек. Карызыбызды төлөп, аман эсен Кыргызстаныбызга кетсек жакшы болот эле. Андан ары каарманыбыз уулумдун ден соолугу деп бар байлыгыбызды сатып, учурда үйүбүз эле калды дейт. Өкмөт жактан да кичине жардам болсо, бизге окшогон больнойлорго жардам болсо жакшы болот эле өкмөт жактан. Мисалы үчүн бул жакка Өзбекстандан оорулар келип атат, Монголиядан, иши кылып көп жактан оорулар келип атат бул жакта. Ошолордон алар айтышат да, биз эми сүйлөшүп отуруп калабыз, анан айтышат, бизге өкмөт төлөп берет операциябыздын акчасын, Өзбекстандан, ачак бер жактан келгенде ушундай дешип атат да. Эми биздин өкмөт деле эми операциябыздын акчасын толук төлөп бербесе да, кур дегенде жол киребизге, виза жагынан жардам болсо деле бизге жакшы болмок экен абдан эле. Өзүбүз деле анча деле жашообуз деле өтө мыкты эмес болчу, биздин эл катары орточо жашап атканбыз. Балдарым иштеп атат, тапкан немелерин баарын ушул жакка жөнөтүп атышат. Жакшы эле мал сатып, жакшы эле жашап атканбыз. Ортодон атабыз ооруду, ага бир жыл аны менен ден соолугу менен алыштык. Болгон мал-салыбызды сатып аны арылатканбыз. Андан кийин мына деп балдар иштеп кичине оңолуп келатканда дагы бир балам ооруп, анын башынан операция кылып, ага бир топ чабылып калдык. Андан кийин бир балам бөйрөгүнөн ооруду. Ага да бир топ чабылып калдык. Ошондуктан мен ушу жардам сураганга муктаж болуп атам. Анткени балдарым колун жеткениче табышып атат, бирок ошо да жетпей жатат бизге. Улам ооруп, үй бүлөдөгү балдарым улам ооругандыктан өзүбүздүн эчтекебиз да калган жок. Азыркы учурда үстүбүздөн жашап аткан үйүбүздөн башка эчтекебиз калган жок. Жардам берүүнү каалагандар экрандагы реквизиттер аркылуу байланышса болот.